Бул убакытка чейин урматтуу телекөрүүчүлөр, актриса, цирк кызматкерлерин, устаттарын, шакирттерин чакыра турган болсок, ал эми азыр бир аз музыка жака буралы нокту жана биздин келген коногубузду тааныштыралы. Көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты, эстрада ырчысы, өзгөчө созолонто, комузда ырдап көптөгөн дүйнөлөрдү кыдырып жүргөн Үмүтай Абдышева биздин студиябызга конокко келди. Кош келипсиз. Кош келдик. Кутмантаңыздар менен. Сиздер менен таң тосу кандай? Керемет. Анткени адаттагыдай эле босогон алдынан абдан көңүлдүү, шаңдуу тосуп алдыңыздар. Акыркы күндөрү Турцияга бат-баттан каттап калдыңыз да. Эмнеге бат-баттан каттап калдыңыз? Мага кызык болуп жатат. Жөн эле деп коет. Ошол жак жагат деп койбойсузбу? Ошол жак жагат. Биринчиден, экинчиден өзүм Манас университетинин бүтүрүүчүсү болгондуктан тил билишим дагы себеп болот. Андан сырткары албетте кийип турган кыргыз кийимим, колумда көтөрүп жүргөн кыргыз аспабы, жана ошондой эле кыргызча, түркчө ырларды аткаргандыгым мени көп чакырууга жардам берип жүрөт. Бул жолу болсо ошол 3 миллион калкы бар Турциянын Мерсин деген Турциянын эң ысык, азыркы учурда дагы 45 градустан жогору болгон ысык шаарында болдук. Ошол жерде жайкы иш-чараларга кызуу катыштык. Ошол шаардын мэри Бурханеттин Кожамастын чакыруусу менен бардык. 2 ай бою ошол жерде эмне концерт болсо ошолорго катышып, алардын алкагында 6 фестиваль болду. Ошол жакка да катыштык. Буюрса абдан жемиштүү кайттым десем болот. Көбүрөөк тажрыйба топтой алдым, көбүрөөк дос дагы көбөйтө алдым дегендей, жана ошондой эле унутуп бара жаткан тилим да кайра калыбына келди десем болот. Баракелде. Комузуңузду колуңузга алыңыз. Дароо бир сонун ырлардан көрүүчүлөргө суналы. Canım cılmayıp koyçu, çürükten buktu çıkarıp estin. Tamaşa aytsam gülösün güce, tarınıp mağa jürösün gü. Tarınba mağa, jaydarı kara, özgörçü emimin özün gü. Tamaşa aytsam gülösün gü, tarınıp mağa jürösün gü. Tarınba mağa, jaydarı kara, özgörçü emimin özüngü. Yıldız bolup koynuma, gülüp kelçi erkelletçi, kolun koyup moynuma. Jürek kakşayt yığılayın, kara gözüm kağılayın. Ananayın, 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 can erikem. Ananayın can erikem. Jürek kakşayt yığılayın, kara gözüm kağılayın. Ananayın, 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 can erikem. Ananayın can erikem. Bilesin bir degisin. Ay barakelde. Bir kança sonun esten кеткис ырлардан түзүлгөн попури бар. Үмүтай айым, мисалы тойлордо жүрөсүз, концерттерде жүрөсүз, мисалы күйөрмандарыңыз көп, анан эмнеге азыр жалгыз жүрөсүз дегендей. Ошол менин эң чоң көйгөйлөрүм. Бир эмес эң башкысы десем болот.
эми Балким чыгармачылык менен болуп ал жака такыр убактыңыз болбойт. жок, убактым бар эле. Убакыт тапмакмын деп коебузбу. Эми тагдыр болуш керек. Баягы өзүм ырдап жүргөн ырларымдын сабында деле айтылат. Карап депчи, дүйнөнү бүт кыдырсам дагы таппай жүрөм дегендей. Балким сизди Балким бүгүн таап алаттыр. Балким сизди алыстан карап, сизге келгенден коркуп жүргөндүр, сизге сүйлөгөндөн сүрдөп жүргөндүр. Балким сыртыман абдан опурталдуу, олуттуу көрүнүшүм мүмкүн, бирок азыр эфир бүткөнчө байкайсыз, абдан жөнөкөй, кичипейил адаммын, коркпой эле келе бериңиз. Бали. Сону болду. Анан Үмүт ай, биз бүгүн устат шакирт деген теманын алкагында сүйлөшүп атабыз. Сиздин устатыңызга кайрылалы. Кимден сабак алдыңыз эле, ким сизге түрткү берди эле, ким сиздин талантыңызды дагы жандан эле? Мен эми бир эле инсанды айтсам бул туура эмес болуп калат. Менде алыстан баштайын. Эң алгачкы устатым өзүмдүн тайенем. Айылда ошо тайенем колунда өскөм. Эң алгачкы үйрөнгөн ырым ушул Апакем деген ыр, Сардарбек Жумалиевдин обонуна таандык. Андан кийин 7-классымда Балыкчы шаарындагы балдар музыкалык мектебинде окугам. Ал жерде ушул комуз боюнча сабак берилген, азыркы убакта деле бар. Жунуш Акунов, Максут деген ага абдан алкышымды айтмакмын. Ушул комуз аркылуу абдан көп ийгиликтерге жетиштим. Андан сырткары ушул номер 4-гимназия мектебинде Асанбек Жакебаев деген агай музыкадан берчү. Ямаханын клавишанын коштоосунда патриоттук ырларды да патриоттук деп эле артыман кууп, көптөгөн кароо сынактарга катышып, балалык кездеги ышкымды арттырган. Ал эми ошол 10-класска жакындап калганда азыркы учурда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы, дастанчы, оончу Роза Аманованын колуна келгем. Чабыт деген теледолбоордо мен республикалык деңгээлдеги эң алгачкы катышкан долбоорум болчу. Ошол жерден ырдоо боюнча, ырдоонун эрежеси боюнча алгач көмөкөй менен тамактын айырмасын билген учурум ошол 2007-жылдар болчу. Ошол жерден чоң сахнага аттангам десем болот. 3 ай бою сабак алганбыз. Ошо долбоордун алкагында ошол Нурак Абдрахмановдон да сабак алганбыз. СССРдин эл артисти Кайргүл Сартбаевадан сабак алганбыз дегендей. Андан кийин учурда ошо Бешиналиева университетинде, искусство университетинде салттуу музыка кафедрасында ошол Роза Аманованын эң алгачкы күчтүү шакирттеринин бири Мерим Карыповадан профессионалдык деңгээлде сабак алгам. Ырчылык, дастанчылык боюнча, комуз чертүү боюнча. Ошол. Баракелде. Ар бир устатыңызды унутпастан эстеп кеткениңиз албетте бул сиздин аларга айткан ыргашылыгыңыз болсо керек. Себеби атын атап кетүү, атын атасаң оту сүйнөт дейт албетте. Мына ошондон улам келип отуруп, Үмүтай Абдышева келип отурат. Таптап, биринин колунан биринин колуна өткөзүп, тапшырып берген үчүн тажрыйба топтой алдым десем болот. Дагы деле аздык кылат деп дагы айта алам. Анан ар бир ырчынын өзүнчө баягы инструментин колуна алганда, аспабын колуна алганда дароо эсине түшө турган жосом дароо ырдай турган бир ыр болот экен. Дал ошондой. Сиздин комузду колуңузга алганда кайсылыр эсиңизге келип, кайсылыр дароо ырдала баштайт? Кармай калбайсызбы? Кармап туруп айтпайсызбы? Меники ар дайым шартка байланыштуу өзгөрүлүп турат. Шартка, жашоого, же болбосо сезимдерге байланыштуу ситуацияга жараша ар дайым убактысы менен ооруп турган тырмакчанын ичинде ырларым болот. Ушул ооруп анан дал ошол эле учурда элдин дагы сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдер көп суранган ыр бул ошо өткөнкү эфирдер дагам сиз мага ушунчалык жагасыз да деген. Анда дагы бир сыйга ошол ырды. Ошол ырды. Ошол ырды бир аткарып бериңиз. Биз угалы. Жалпы теле көрүүчүлөр. Бул ырдын негизги аталышы жүрөктө сүйүү боздойт деп аталат. Обону Төмөнбай Колдошевго таандык.
қалды көзүндөгү көргөндөн үмүтүмө чөзүлбөдү жүрөктү жүзгө бөлүп кетти окшой жылдыздай уячалар жылдыздай уячалар жүзүңдөгү сиз мага ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең көйнө жүрөктө арман болуп каласыз да жүргөндө жадап турмуш бардыгынан таберик болдуң окшойт тагдырыма ээрчишип алам кезип кетким келди аргасыз калдым жердин тардыгынан сиз мага ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең көйнө жүрөктө арман болуп каласыз да маңдайга ушундайды жазган окшой көзүңүз күлүп турса сезим козгой экөөбүз баратабыз эки жолдо а менин жүрөгүмдө сүйүү боздой сиз мага ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең көйнө жүрөктө арман болуп каласыз да Баракелде. Баракелде ырдап жатсаңыз, дейт дегенге да болбой калды. Аябай сүңгүп, угуп, айырдын маанисине сиз мага ушунчалык жагасыз, асмандагы жылдыздарга сизди теңейм, бирок жүрөгүмдө баары бир эң сүйгөн адам болуп каласыз деген сөздөр бар экен, Негизи сүйүүнүн ушундай эки адам жолукпай эле калса, сүйүү таза сакталат болуш керек. Ушул нерсени кече жакында мен дагы бир интернет тармактарынан окуп алдым. Белгилүү жазуучу, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткан экен. Эгерде эки сүйгөн бири-бирин өтө катуу сүйүп, эгерде экөөнүн ортосунда чын сүйүү боло турган болсо, алар жолуга албайт, алар баш кошо албайт. Себеби дегенде үйдөгү кандайдыр бир казан аяк кагышуулар, ал экөөнүн таарынышуулар экөөнүн сүйүүсүн бузуп коюшу мүмкүн деп айткан экен. Балким ушул чыгармадагы бир ошол мазмундун камтыйт. Бир нерсени билгендей айтты. Ооба, ошондой депчи. Сизге чоң рахмат айталы. Жүрөгүңүз менен сүйгөн адамыңыз батыраак сизди таап алсын. Сиз аны таап алыңыз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Жана чыгармачылыгыңызда дагы чоң ийгиликтерди каалайлы. Чоң рахмат сиздерге дагы. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программада конокто көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты эстрада ырчысы Үмүтай Абдышева болду. Ооба. Азыр болсо биз техноблог рубрикасына кезекте берели. Андан